отчество? Абдулаев Руслан Махмудович. Число месяца от рождения? 05.09.95. Уроженец? Город Ош. Фамилия, имущество? Абдукарим Халмаз. Громче. Год рождения? Абдукарим Халмаз. Уроженец? 4. Уроженец? Жапалак город Ош. Ошто Жеңгонун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Байко менен жергиликтүү аткаминер кармалды. УКМКнын айтымында алар Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынын балансында турган 500 гектар жайытты сатып жиберген. Жер тилкелери $10.000 жана андан жогору бага соодаланып кеткен. Байконун кылмышты айыл өкмөттүн, кадастрдын жана архитектуранын айрым кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп алып жасаганы айтылды. Учурда кылмышка тиешеси бар калган адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Кармалаттым по-любому. Мен шашып жаткам. Жол тескөөчүнү артынан чуркаткан айдоочунун видеосу. Милиция кайгыл кызматынан Матиз унаасынын айдоочусу кечирим сураган видео жарыялашты. Видеодо көргөндөй, айдоочу жолдогу аял кишини сүзүп кете жаздаган. Анын аркасынан чуркаган жол тескөөчүгө шашып жатканын айткан, ага айыппул салынган. Маалымат булак Сереп Кейджи. Өзбекстанда Айтолов Салимбай 6 жылга кесилди. Өзбекстандын Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын ордун басары Салим Абдувалиев же Салимбайга сот өкүмү чыкты. Тактап айтканда, Ташкент шаарынын Мирабад райондук соту 19 мартта Абдувалиевди курал жаракты мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен 6 жылга эркиндигинен ажыратты. Абдувалиев жазасын жалпы тартиптеги колонияда өтөйт. Ошону менен бирге сот Абдувалиевге контрабанда беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча жаза берген жок. Себеби кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткен. Абдувалиев өткөн жылы декабрда камакка алынган болчу. Ал 1950-жылы туулган. Буга чейин соттолгон эмес. Маалымат булак Баракелде. Жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калган Ислам. Кыргызстанга жайында барам. Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашык адамдын өмүрүн сактап калган кыргызстандык өспүрүм Ислам Халилов жай айында Кыргызстанга келет. Бул тууралуу ислам блогер Адилет Ногойбаев менен жолуккан учурда билдирди. Андан Ногойбаев Кыргызстанга тез барып турасыңбы деп суроо узаткан. Мен Кыргызстанга 4 жылдан бери бара элекмин. Жайкы каникулда барам деп жооп берген. Ошондой эле ал Крокус Сити Холл концерттик залындагы каргашалуу окуя тууралуу дагы айтып берген. Мен ал учурда өзүм дагы шок абалда болдум. Элдер оң тарапка качып жатышты, негизи сол тарапка барыш керек эле. Мен аларды көрүп, туура жолду көрсөтүп, элди сыртка алып чыкканга аракет кылдым деген ал. Ал эми бул окуядан кийин ага мотоцикл белекке беришкенин, Орусиялык Ирчи Моргенштерн 1 миллион рубль которгонун айтты. Маалымат булак Супер Кейджи. Как тебе подарок? Вообще слов нет, я очень благодарен. Ты давно хотел, да, его? Да, я думаю, можно копить на него, но... Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Видите, Аллах дал мне его сам. Часто бываешь в Кыргызстане? Я там уже не был так почти 4 года. Приезжай. Летом? Летом на каникулы. Да. Мы тебя ждем в Кыргызстане. Ты красавчик. Сокулукта 13 жаштагы кыздын зордукталышы шектүүлөрдүн бири качып кеткен. Сокулукта 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча кылмышка шектүүлөрдүн бири маалымат коомго жарыялангандан кийин качып кеткен. Бул тууралуу Кактус KJ сайтына жарыялануучунун тайкеси билдирди. Негизги фигурант акыйкатчынын маалыматы чыккан күнү дайынсыз жоголду деди ал. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы бул маалыматты тастыктап, жигит изделип жатканын редакцияга билдирди. Кошумчалай кетсек, кыздын тайкесинин айтымында кармалган 2 шектүү 1 айга СИЗОго киргизилди. Алардын бири күнөөсүн мойнуна алган. Эске салсак, 20 мартта акыйкатчы институту жашы жете элек кызды 9 бала системалуу түрдө зордуктап келгенин билдирген. Окуучунун ата-энеси милициянын аракетсиздигине наразы болгонун, ошондой эле зордуктаган балдардын жакындары тарабынан коркутуп үркүтүүгө кабылганын айтышкан. Акыйкатчы башкы прокуратурадан жана Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин тез арада чара көрүүнү жана жабыркаган баланын укугун коргоону талап кылды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы кыздын ата-энесинин милициянын аракетсиздиги тууралуу билдирүүсүн четке каккан. Маалымат булак Кактус KJ.
Кайын журтунун басымына чыдабай Ошту 1 жылдан бери издөөдө жүргөн келин Бишкектен табылды. 1 жылдан бери издөөдө жүргөн Ош шаарынын тургуну Сахибохан Кочкарова Бишкектен табылды. Бул тууралуу бүгүн 25 мартта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык аны милиция Ош шаарына алып келип, туугандарын өткөрүп берди. Сахибохан Кочкарова былтыр 28 декабрда жаңы төрөлгөн баласын тууганынын үйүнө таштап кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан. Бул убакыт аралыгында ал Бишкектеги тигүү цехтеринин биринде жашырынып иштеп жүргөн. Келин укук коргоо органдарына өзүнүн издөөдө жүргөндүгүн билгенин жана үйдөн кайын журтунун моралдык басымына чыдабай чыгып кеткенин билдирген. Издөөдө жүргөнүмдү билип, цехтин ичинен чыкпай, анын ичиндеги атайын жатаканада жатып иштеп жүрдүм. Оштон келген милицияларга кармалган күнү Оз ачарга бир нерсе алайын деп сыртка чыккам. Бирок эртеби кечпи баары бир үй бүлөмө барууну ойлоп жүргөм, деди Кочкарова. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул келин боюнча багыттамалар бардык аймактарда жөнөтүлүп, массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы издөөгө жарыялаган кошумчалады. Маалымат булак Супер KJ. Ош базарынын жанындагы соода борборунда өрт чыкты. Бишкек шаарында Ош базарынын жанындагы соода борборунда өрт чыкты. Видеодон ал эне өргөсү деп аталган жай экенин көрүүгө болот. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 4 бригада чыгып кеткен. Маалымат аларга 9:31 түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жоктугун айтышты. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Россиянын балдар акыйкатчысы Мария Львова-Белова Крокуста адамдарды куткарган кыргыз балага ыраазычылык кат тапшырды. Ал 15 жаштагы Ислам Халиловду жана ушундай эле эрдиги үчүн 14 жаштагы Артем Данскийди сыйлаган. Акыйкатчы өспүрүмдөр өз жанын аябай кармандык көрсөткөнүн белгиледи. Россияда эмгектенген кыргызстандыктар Крокус Сити холдун алдындагы мемориалга гүл коюшту. Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү терактыда набыт болгондорду эскерүү үчүн келишкен. Сүрөттү The New York Times гезити жарыялады. Маалымат булак Спутник Кыргызстан.